Assalamu alaikum rahmatulлахи ва баракату. Авалы мактоону жалгыз Алла субхана тағала айтабыз. Анткени ал асманды жана жерди жаратты. Асман жердин ортосундагы бардык макулуктарга өз убагында өзүнүн рызкысын берип турат. Эми ушу бизге ислам динин алып келген, ислам дининин ушул бардык жакшылыктары менен тааныштырган, алан эскертүүсүн бизге жеткизген Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга биздин саламыбыз, Алла Тааланын саламы жана салаваттар болсун. Жүрөктү өйгөн бир маселе менен силерге кайрылсам дедим эле. Бул жерде бир аз толкундануу болуп турат. Мен ушул видеону силерге арнардан мурун көпкө чейин ойлондум, көпкө чейин толгондум. Ушул менин кайрылуум туура болобу дедим, туура болбойбу дедим. Адамдар туура кабыл алабы, туура кабыл албайбы? Эми ар кимдин өзүнүн иши. Бирок баягы жүрөктөгү нерсени айтып коюш ар бир мусулмандын милдетидир. Эми бул жерде мен бир кооз сүйлөйүн деген, жосо бирөөнө жагайын деген, же бирөөнө жагынайын деген, же бирөөнө бир коргоюн деген максатым эмес. Менин максатым акыйкатты айтуу, чындыкты айтуу. Мен Ысык көл областынын Тоң районунун Көлтөр айылынын ыймамымын. Алла субхана таала мүмкүнчүлүк берип, ноябрь айында алыскы Пакистан жергесине бардым. Ошол жерде ушу көптөгөн кыргызстандыктардын катарында ошол динди үйрөнүп, ыйманга, динге ушундай бир аз мээнет кылып келдим. Алла субхана таала мүмкүнчүлүк берип, 15 мартта Кыргызстанга кайттык. Эми бул жерде бир нерсе да, ушу Кыргызстандан Пакистанга баратканда жана келе жатканда ушул мен азыркы айтайын деп, кайрылайын деп турган ушул нарындык бир тууганым, бир чети тең тушум, бир чети ушундай бир жакшы көргөн мусулман боордошум, ошо менен бирге барып жана бирге кайтып келдим. Ал адам менен Пакистанда чогуу болдум. Ушу кайра кайтаарда бир 10 күн чогуу болдук. Балким үйлөрүбүзгө бир нерсе алалы деп базарга чогуу баргандырбыз. Ичкенибиз, жегенибиз, басканыбыз, турганыбыз баары чогуу болду. Баарынан кызыгы Лахордон ушу Ташкентке чейин бир самолетто, бир бортто келдик. Андан дагы отурган ордубуз бир орундук болду да. Эки жолу самолеттин ичинен бизди тамактандырышты, ошондо экөөбүз чогуу отуруп тамак иштик. Ташкентке келдик, Ташкентте 7 саат Ташкент аэропортунда болдук, чогуу болдук. Ошонун ичинен бир 3 саат бекен, 4 саат бекен, ушул жерде бир буфет бар экен, чай ичкен жер, ошол жерде чогуу болуп отурдук. Ар кандай сөздөр болду, фикирлештик. Анан ал жерден Бишкекке чейин кайра башка самолет менен келдик. Бишкенттен бизди самолеттун ичинен бир спец одеждалар кийген медиктер тосуп алышты дагы, ушундай дыккат карашып туруп, анан биздин жүгүбүзгө чейин карап туруп, колубуздан бир анкеталарды толтурту, бланкаларды, кай жерден экенибизди, телефонубузга чейин, анан бизди үйлөргө жиберишти. Үйгө кайтканда дагы бизди тосуп барган балдардын машинесинин арткы орундугунда экөөбүз ажырабай чогуу келдик. Шаарга чейин. Шаардан ал үйүнүн, баласынын үйүнүн жанынан түшүп калды. Ал жерден экөөбүз мусулмандын мындай тартиби менен кучакташып коштоштук. Эгерде ушул вирус жугуштуу боло турган болсо, эгерде вирус бир аба аркылуу, кол аркылуу, өбүш аркылуу, чай ичиш аркылуу жуга турган болсо, балким мага да жугат беле. Маселе мында эмес. Маселе эмне? Маселе ушул жердеги медиктердин ушундай бир күмөн нерселер болуп атат. Ушинтип карантин башталган турат. Үйүңөрдөн чыкпай отургула, адамдар менен контакты кылбагыла деп эскертүүсү болгон эмес да. Бул жерде массалык маалымат каражаттары аркылуу ушундай эскертүүлөр берилген деп кайра айтып отурат да. Мусулман эч качан бир калп айтпайт деп ойлойм. Мусулман дайыма чындыкты деп айтат деп ойлойм. Бирок андай эскертүү берилсе, биз аткарат элек. Анткени биринчи элибиздин коопсуздугу, элибиздин мындай тынчтыгы
экинчиден динибиздин, үчүнчүдөн ушу даваттын болгондай бир кызыгуу, даватты болгон коргоо бизди мындай тынчсыздандырбай койду эле да. Же болбосо биз баягы өкмөттүн буйруктарын, талаптарын аткарбай койбойт элек. Ошол жерде биз келдик, карантин башталды. Карантин башталгандан кийин ушу мен жалдагы үйүмдөн чыккан жокмун. Айылымдан телефон чалышып, бир жаназа бар экен, ошого келбейсиз дегенде мен айттым. Кичине тура турайын эми бул жерде. Ушундай бир кооптуу учур болуп аттыр. Эгерде мен бара турган болсом, балки менден бирөө бир грипп болуп ооруп кала турган болсо деле, баягы молдокко алып келип бизге жуктуруу деген сөз болбосун деп, мындай бир чети тамаша, бир чети чындык катарында айттым да. Ошентип эле өзүм үйдө туруп калдым. Арадан бир аз күн өткөндөн кийин баягы нарындагы досум менен байланышсам, ал айтты ушинтип мен больницада жатам. Ушундай мага ушундай бир күмөндүү, подозрительный деген бир диагноз коюшту деди. Эми күмөндүү деген диагноз болбойт бир деп мен дагы сактанып калдым. Үйүмө балдарды, башкаларды киргизген жокмун. Бул ооруга ишенип болбойт. Балким оору жугат же жукпайт. Бул Алла Тааланын иши да. Ар бир жуккан ооруга, ар бир мындай бир адамга жуга турган вируска Алла Субхана Тааланын бере турган бир өзүнүн дабасы да бар да. Эми бул жерде да бир айта турган маселе, баягы досум эскертилди дейт да, эскертилди. Үйүңдөн чыкпа деп эскертилгенде борбой кетип калыптыр дейт. Бирок андай эскертүү баарыбызга болбойт беле. Самолеттун ичинде бир балким бир 250 киши чогуу келгендирбиз. Чоң эле аэробус болчу ушу А320 беле мен жаңылбасам. Ошонун ичинде ошол адамдардын баарын эскертилет да. Анан дагы ушу видео обращениясында бар экен, жанагы тең тушумдун. Ушул үйүңдөн чыкпа дегенине карабай чыгып алып кетип калыптыр. Катышпа адамдар менен мындай контакты кылбагыла десе болбой контакты кылыптыр. Мындайча айтканда бир жала жабуу болуп атат да. Анан бир да кызык нерсе да. Мен ушул жерде жаттым үйдө. Үйдө жаттым. Жанагындай болгон күмөндөр кетип атканда мен звонт еттим эки жака. Келип мени да бир текшерсеңер болбойбу? Менден бир анализ алсаңар болбойбу деп. Баканбаевтан өзүбүздүн Тоң районунан чалышты. Сиз үйдө туруп туруңуз, азыр барат деди. Ошол жерден бир кыздар чалышты, мынакей азыр чыгып атышат деди. Бир күн кечке чейин күттүм. Анан адресин алып алып, Фрунзе 535 беле, ошондой мен барайын деп чыгып атсам, эртесинде уже келбей калышты, булар барып чыгайын деп атсам, анан участковый экен ушу жерден ошол жигит чалды. Давай эми сиз үйүңүздө туруп туруңуз, чыкпай эле коюңуз, келишет деди. Болуптур дедим. 1 сааттын ичинде келишти, чалып туруп. Анан айтышты, кандай барабыз деди. Мен уулумду чыгарайын, силер келгиле деп терезеден карасам, бир скорый машина келди. Анын ичинен бир 2 кыз түштү. Анан уулум барды, баягылар менен кайра чогуу келди. Уулум айтты, мен силердин ушул текшерип аткан процессиңерди башынан аягына чейин тартайын дегенде сен тарткандай кандай акың бар, анда биз кетип калабыз деди. Баарынан кызык нерсеси, үйүмө чейин киришти аларчы. Үйүмдү эшигимди аттап кирип туруп, анан ушул жерден баягы бет каптарын тагынышып, мээлейлерин кийишип, анан мен маңдайымда туруп анан жазышты да. Мен ойлогом, мен булар бир баягы атайын бир спец одеждалар менен келишет. Ушунчалык мен бир күмөндүү адам болуп атсам, баягы вирусту таратуучулардын арасында болуп атсам, анткени мен дагы бир чет мамлекеттен келдим деп турсам, мындай кайдыгерлик менен келишти. Анан мен 2 күндөн кийин чыгат деди, мен диагнозумду сурап аттым. Мен дагы бир ичинекей өзүм жүрөгүм тынчалсын, менден кооптонгон жакындарым тынчтансын, мага кандай диагноз коюлду десем, баягы телефон чалган кыз айтты, по-моему аты Жылдыз беле, сиздин анализиңе мындай отрицательный чыкты, эми жата бериңиз, сизге участковый барат деди. Мага ушул айылымдан ФАПтан чалып атышты. Кандайсыз деди. Мен айттым, ушундай болду. Эмемди сурасам бербей атышат дедим. Ал кыз дагы чалып ала албай койду. Биздин колубуз бошобойт, силердин центрге жиберебиз дептир да. Мынакей ушул 1 айга чукулдап калды. Мен барайын дедим, айылымда барат элем. Азыр жаз жарыш дейт. Бир кичинекей бир кылырашым керек эле. Үйүмдө дагы бир ишене турган ишим да жок эле. Ушул жерде мен биринчи мени чык
Хутба тышка деп айтышкан жок да, тышка да чыккан жокмун мен. Эмне адепти сактап, биринчи тартипти сактап да. Анан экинчиден ушул бир эскертүүсү болгон жок ушуларды мен сыртка чыккым келет эле. Бүгүн да кайра чалдым, дайым эле чалып атамай, мага бир колума бир кагаз берсеңер болбойбу? Мен мындайки баягы бир элге айтайын, ай менден кооптонбогула, мынакей мен таза экенмин деп. Анан бир адам да келген жок. Ушунун өзү бир кайдыгерлик деп ойлойм да. Ушунун өзү кайдыгерлик болуп атпайбы бир туугандарым? Ошол менин кыскача силерге ушул айтайын деген ушул болчу. Эми кемчилик кеткен болсо, баарыбыз кемчиликтүүбүз, кемчиликсиз бир гана Алла субхана таала бизден кемчилик кеткен болсо, Алла кечирсин жана силер кечириңиздер иншалла.